Кожомкул атындагы спорт сарайында эрежесиз мушташ боюнча Ормонхандын кубогу өттү. Анда ар салмактагы категориядагы дастыккан спортчулар беттешип күч сынашты. Мелдеш 5-ші жолу өтүп, СДПК партиясы бул тармакка ар дайым колдоо көрсөтөт. Эрежесиз мушташ федерациясынын президенти Эмил Токтогонов билдиргендей, акыркы убактарда спорт менен машыккан жаштардын саны көбөйүп, мелдештер байма-бай өткөрүлүүдө. Бул турнирде мына Сооронбай Шарипович Жээнбековдун колдоосуна жана биргеликте официальный партнер болуп өткөрүп атабыз. Бул эмне демекчибиз? Бул Сооронбай Шариповичтин спортко караган көзөмөлү, спортко караган баягы жардамы спортчуларга. Сооронбай Жээнбеков спортту жакшы түшүнөт жана кайсыл кызматта гана иштебесин, ар дайым спортчуларга өз колдоосун көрсөтүп келген. Эрежесиз мушташ менен машыккандардын арасынан өз жеңиштерин ыраазычылык иретинде Сооронбай Жээнбековго арнаган спортчулар да бар. Жалал атта болгондо ошол поездду уткандан кийин мен поездымду Сооронбай Жээнбековго арнап койдум. Ошолордун баштылыгында болуп атат, эми баардыгы эле спорт ошолорду карайт иншалла. Ошол чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Президент болушуну биз жаштар каалайбыз. Ормонхан кубогунда беттешкен спортчулардагы толугу менен президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдошот. Анткени өлкө өнүгүүгө бет алып, мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо мындан ары дагы бекемделе тургандыгына ынанышат. Сооронбай Жээнбековду колдойбуз. Кудай кааласа, ушундай турнирлер өткөрө бериң. Президент болуңуз, кудай кааласа. Муну менен катар Борбор калаада бодибилдинг жана фитнес боюнча Кыргызстандын 9-чу ачык чемпиондугу өттү. Фитнес федерациясынын президенти Александр Вавилов билдиргенде, Кыргызстанда спорттун бул түрү кулачын кеңири жайууда. Ага өлкөдөгү стабилдүүлүк жана өнүгүү спорт тармагына болгон улуттук колдоо себеп экени талашсыз. Таким людям приятно дальше развивать этот спорт. 12 жылдан бери бул спортту өнүктүрүп келебиз. Ар кандай мелештер өтүп турат. Биз спортчулар Сооронбай Жээнбековду колдойбуз. Анткени ал спортко олуттуу көңүл бурат. Спорт тармагы дагы көтөрүлөрүнө ишенебиз. Сооронбай Жээнбековдун программасында спорт тармагы өзгөчө орунду ээлейт. Ага алай кеминде 6 жыл аралыгында ар бир айылда спорт борбору курулат. Муну менен катар ар кандай эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө, машыгууга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, шарттар түзүлөт. Жээнбековго добушуңду бер. Номер 9.